Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрөрмандары, кадырман кыргызстандыктар, бизнесмендер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Буюрса, мына ушул серияда сиздер мал чарбачылыгына ыңгайлуу бизнес жайын көрөсүздөр. Биз азыр Жалал Абад шаарынын Ынтымак айылында турабыз. Тактап айтканда, Ынтымак жана Тайгараев айылы тарапка кеткен жактагы Круговойго жакын жерде турабыз. Маңдайда мына ушул жол менен 300 метр барсаңыздар Круговой бар. Круговойдон түз Тайгараев айылына, Ынтымак айылына, ал эми оң тарапка бурулуп Шерматов көчөсү аркылуу шаардын центрине барса болот. Ал эми биз турган көчө менен сол тараптагы ипподромдун жаны жээги аркылуу ылдый түшүп келе жатканда жолдун сол жагында сарай сатылат. Бардык шарты бар, заманбап айланасы тосулган. Ал эми ушул жол менен сиздер ылдыйга түп-түз түшүп барсаңыздар, жолдун оң тарабында Байел заправкасы, анын жанында чоң стройка жүрүп жатат. Буюрса ал жерде чоң заманбап эс алуу борбору болот. Жакын жерде ипподром жайгашкан, тактап айтканда маңдайында. Азыр биз сиздерге көрсөтө турган, сатыла турган заманбап чарба аянты мына ушул экендигин биз сиздерге так даана аягына чейин көрсөтүп беребиз. Айланасы бүт мына ушундай тосулган. Андыктан назар салып туруңуздар, бизнес баштайбыз деп тургандар, кулагыңыздарга күмүш сырга. Бул жайдын ээлери мени менен кошо келди, ачып берди. Биз буюрса баарын көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака? Аллага шүгүр, өзүң кандай, тынчсыңбы? Иштер жакшы, Кудайга шүгүр. Жаштардын шаары берекелүү Жалал Абадка келип калдык. Бүгүн жумушубуз Жалал Абадта. Саартан бери үйлөрдү көрсөтүп аттык эле. Эми болсо бизнесмендер үчүн мындай сарай жайды, бизнес жайды көрсөтөт экенбиз. Бул сарай навес канча болду курулганына? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашып калды. Бул жерде бир аз мал, койлорду баккан окшойсуздар, а? Кичине кой багылган. Бизнес чоңоюп башка жака көчүп кеттиңиздерби? Башка иштер болуп. Башка иштер болуп, бул жер азыр бош эле турат. Бош. Сатууга ошон үчүн коюп атасыз. Сатууга койду. Ички шарттарын бүт көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Оң тарапта өзүнчө навес курулган. Оң тараптагы мынау навестин узундугу канча метр чыгат? Бул өзү общий 30 метр да. 30 метр. Жер аянтыңыз канча сотук өзү? 6 сотук. 6 сотук. 20га 30 да бер. 20га 30. Сарай 20 метр ана. Сарай, маңдайдагы сарай 2 кабаттуу. Экинчи кабаты сенебал, чөпкана. Ал жерге канча чөп батат? 800 пресс батат. 800 пресс батат. Азыр бир 200дөй пресс бар окшойт, а? 250 да. 250 пресс бар экен. Маңдайдагы сарайдын туурасы 20 метр, ал эми узундугу 20 метр, туурасы 5 метрден ашыгыраак экен. 5,5 метр. 5,5 метр. Ал эми мынабул оң тараптагы навестин туурасы дагы 5,5 метр, узундугу 25 метр чыгат экен. Мына ушундай. Биз бардык шартын көрсөтөбүз. Киргенде солго бурулуп карасаңыздар, бул жерде ажаткана. Ал эми эгерде мына ушул бизнес жайды сатып алып, ошол эле учурда кантип бул жерде жашап бизнес кылсак экен деп ойлонсоңуздар, анда мынабул сарайдын навестин алдындагы жер аянтын караңыздар. Бул жерге кеңири особняк үй салса болот. Жер кеңир экен. Анын айланасына буюрса келечекте сиздер бак даракты отургузуп, огород дагы уюштурсаңыздар болот. Биз сарайды баштан аяк көрсөтүп берели. Оң жактан баштайбыз. Крант да бар турбайбы? Бар. Таза суу чыгабы бул жерде? Таза суу чыгат экен. Айланасы бүт пескоблоктон тосулган. Бул жагы өзүнчө навес. Мындай профиль темир каражаттарынан жасалган. Тротуарлар дагы, стойкалардын айланасы дагы 1 метрге жакын аралыкта мындай цемент куюлуп тосулган. Фундамент бийик. Ал эми мындай койлорго, кочкорлорго акурлар да уюштурулуптур. Жыгаштары болсо жалаң сасына жыгаштар экен. Крышасы оцинковка тыныке менен жабылган. Бул өзүнчө койкана экен да, навесиңиздин асты. Бул жерде акур узун болчу өзүчү мунун. Акурду до конца уюштуруп койсо, биз кыркып алып кеткенибизден кийин башка жакка чейин. Кыркып алып кетсе. Негизи эгерде кой бизнесин жасабай, бука бизнес жасайбыз десе, анда мына ушул жерге өзүнчө акур жасап туруп, бул жерге бир 25-30 бука батат го. Бука бизнести жасасаңыздар,
кирешелүү бизнестерин катарын толуктайт. Электричество, жарыктандыруу бүт баары бар экен. Бул жер эмне? Бул жер эми жемкана кылып койгонбуз. Жемканабы? Асты стяжка болуп тур. Демек бул жер даяр экен. Бул жер жемкана. Андан ары өтө турган болсок, көрүп турасыздар, бул жагы кадимки бодомал кармоочу сарай. Ар бир букага, ар бир саан уйга өзүнчө орундуктар коюлган. Асты стяжка болгон. Пол көрүп турасыздар. Уклон менен мынандай лотокчо жасалган. Бул жака чейин жасалыптыр. Ал эми мына бул темир тосмону айланып, нар жагында кызматчылар же болбосо малчылар ушул жакта иштейт. Букаларга чөп салат, карайт дегендей. Ооба. Чөптү болсо мына жерден алып түшөт окшойт, Ооба. Үстүнө. бар. Темир тосмолор менен. Канча башка ылайыкташтыргансыздар? 17 букага. 17 бука. Охо. Жакын байлаганда 20 бука баткыда экен. Таяр да бер. Тап даяр экен. Мына жерден да суу чыгат турбайбы? Ооба, мындан да суу чыгат. Мындан да суу чыгат өзүнөн. Кайерден? Акырдан мына. Мунаке. Жасасаң мына ушундай жаса. Акурдан суу чыгат экен. Акурдагы мына караңыздар. Ичине суу агызып койсо, атала менен баксаңыздар да болчудай экен. Бул жагыны өзүңүздөр каалагандай пландаштырсаңыздар болот. Демек таза суу бул аянтта, бул жер аянтында бар. Таза суу бир жерден эмес, даже 3 жерден чыгарылыптыр. Мына жерде колодус турат. Эмне колодус бул? Септик бар да бу жерде. Септик да уштуруп койгонсуз. Мыналар жуула турганбаса ошака түшөт. Түшөт. Терең да? Терең, койсалар коюлган да. Кольцалар коюлган. Мына ушул жерге сиздер келечекте үй салыңыздар. Үй салып эле, үйдү көчө тарапка каратып салып, бул жагын өзүнчө тосмо менен тосуп, бөлүп алсаңыздар, бул жакта бизнес жүрө берет. Буюрса бизнести белди бекем бууп, бизнес жасап, жашасаңыздар, байгер жашайсыздар. Документи кандай? Документи бардыгы таяр. Такпы? Так. Ограждение болуп тур. Жери 6 сотук. Таза суу, септик бар экен. Чөпканасы да бар экен. Экинчи кабаттагы чөпкана. Дагы бир жолу кайталап белгилеп өтөм. Андан сырткары жакын жерлерде эмнелер бар? Бул жерде жашап аткандар бар да. Ипподром маңдайында экен. Ипподром бар. Бая алтын балык кафелери да жакын, Жакын. Мал базарга жакын. Мал базарга өтө жакын. Мал базарга өтө жакын. Эми баасын айтыңыз. Канча дейсиз? Баасын $30,000 деп атабыз. $30,000 деп атасыз. Кеми болобу? Кичине кем бар. Кичине кем бар экен, мына. Эркекче айтып койду. Ырымына. Ырымына кичине түшүрүп берет экен, сүйлөшүп көрөсүздөр. Анда төмөндөгү телефондорго чалыңыздар. 0777 75 50 30. Мында WhatsApp иштейт. Прямой чалсаңыздар да болот. Экинчиси Мегаком 0553 42 87 77. Бул телефон номерге дагы чалып, байланышып, сарайды алып, колго киргизип, менчиктеп, ушул жерге келип жашап, бизнести жасай бериңиздер. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Агам, сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул жай кимдир бирөөнүн үй бүлөсүнө насип кылсын. Акчаларды ушул жерде көп тапсын, бизнеси жүрүшө берсин. Балким үй салса, бул жердеги үйдө тойлор, жакшылыктар болсун. Кыскасы кимге болсо дагы байгер жашасын, насип кылсын. Эгерде тез кабарды издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Биз сиздерге аманчылык каалайбыз. Көрүшкөнчө.